чукул кайрылуу жасаганга туура келди. Кайдыгер карабай ушул эфирде бөлүшүп, комментарий калтырып, ой пикир жазып койгонуңуздарды суранам жана өтүнөм. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер. 3 жыл аралыгында президентибиз Садыр Нуркожоевич Камчыбек Кыдыршаевич жана администрациянын жетекчиси Каныбек Тургунбекович жана башка команда кандай иш жасап атканын баарыбыз билебиз. Мамлекетте өнүгүү өсүү бир канчалык деңгээлде жылыш болуп атканы баардыгы белгилүү. Бирок аферис өзүнүн бизнесмен атап, ичинде амбициясы бар президент болом деген Имамидин Ташов бүгүн кайрылуу жасап, карапайым калктан жардам сурап атат экен. Биз пландар жасап атабыз, биз андайларды кылып атабыз. Будан кийин токтоостон эфирге чыгып турабыз деп айтты. Мен Имамидин Ташов боюнча такталган маалыматтарды айтып койгонду, факты жана далилдерди айтып койгонду туура көрдүм. Имамидин Ташов мыйзамсыз Кыргызстандын булуң буручуна KG Group деп компания ачып алып, каалагандай калчап, башка президенттер менен, башка бийликтер менен, башка адамдар менен каалагандай калчап, соодалашып, мыйзамсыз жерлерге үй салып келген. Ал калптай турган болсо, канча деген, миң деген жарандар кызыл китеп ала албай, үйүнө техпаспорт ала албай, үйүнө документ ала албай, үйүнө кире албай, азыркы убакта үйлөрү бүтпөй да турган, сот иши болуп аткандагы иштер толуп тура. Президентибиз Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич мамлекетке келгенден бери мыйзамдуулук орносун, өнүгүү өсөлү, баягыдай чартаңбай тепкенди токтотолу деп, уурулардын полный бүттүгүнө бойкот жарыялап, уурулардын полный бүттүгүнүн жоопкерчилигин карап атат. Экинчи маселе, Имамидин Ташовдун анда аферискен карапайым калктын баардыгы билет. Бир канча жолу шайлоолорго катышып, депутат болом деген амбициясы бар, президент болом деген амбициясы бар. Ушул убакытка чейин Тилекмат Күреновду ким каржылап кеткенин мен айткан эмесмин. Бирок өз убагы келди, азыркы убакта айтам. Тилекмат Күреновго Имамидин Ташов өкүл баласы аркылуу, өкүл баласы азыркы убакта чоң кызматта отурат. Аны дагы жоопкерчиликке тартыш керек. Тез аранын ичинде аны кызматтан алыш керек. Ал боюнча кийин айтам. Ошол аркылуу $30,000 акча салып, Тилекмат Күреновду каржылап жүргөнү Имамидин Ташов, сенин кара ниеттигиң бийликти төңкөрүш менен алабыз, мамлекетте төңкөрүш менен эме кылабыз деп, президент болом деген амбицияң бар. Же ошол видеоңду жакын арада, ошол видеоңду полностью бүттүгүн каржылап жүргөнүңдү, айткан сөздөрүң полный бүттүгүн жарыялайбыз. Имамидин Ташов, сен өзүнчө мекенчил, өзүнчө патриот болуп атасың. Сен мекенчил эмессиң, акчага мас болгон, бийликке мас болгон, амбицияң өтө өнүгүп кеткен, өсүп кеткен, көчөдө жүргөн бирөөсүң. Экинчи нерсени айтайын. Имамидин Ташов, өзүңдүн KG Group компанияңдын ичинде видеого түшкөн, ошол жерде сүйлөгөн видеоң бар. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев мен үйүмдү жардырды деп, мен ошол жерден аман чыгайын. Мына мен үйүмдү жардырып эле дагы, мынаки бийлик моинтип ушинтип өлтүрүп атат. Мына бийлик мондай куугунтук кылып атат деп туруп, ушундай нерсе спектакль ойнойлу деп туруп, сүйлөп аткан сөзүң бар видеодо. Алардын полный бүттүгүн жакын арада баардыгы жарыяланат. Сенин чыныгы жүзүңдү Ташов, карапайым калкка ачабыз. Сен ким экениңди, кандай мошенник экениңди, кандай аферист экениңди, президент болом дегениң полный бүттүгүн жарыялайбыз. Садыр Жапаров менен Ташиев сага окшогон ууруларды, коррупционерлерди, эки жүздүүлөрдү, элди эсип аткан, элдин акчасын чогултуп алып туруп каалагандай калчап аткан, садиктин ордуна, мамлекеттин ордуна, парковканын ордуна үй салып алгандарды жазалап атат. Силерге окшогондорду жазалаш керек, силерге окшогон жоопкерчиликке тартыш керек. Бул мыйзамдын талабы. Бул Садыр Жапаровдун эмес, Ташиевдин эмес, жана башканын эмес, бул мыйзамдын талабы. Мыйзамга сен кимсиң, атсыңбы, итсиңби, айтпайсыңбы, чотпайсыңбы, сен жооп беришиң керек. Экинчи нерсе, карапайым калктын полный бүттүгүн 10,000 элди, мына мен үйүм жардырды деп туруп 10,000 элди көчөгө алып чыгалы, митинг жасайлы, бул бийликти алалы да мен президент болоюн. Камчы Көлбаевди өзүм кабинетиме чакырып туруп, Камчы Көлбаевди ошол жерден атып мен өлтүрөм деп айтканыңды полный бүттүгүн жарыялайбыз. Жоопкерчиликке сөзсүз түрдө тартыласың. Ал видеолордун полный бүттүгү жакын арада жарыяланат. Сен, Ташов, өзүңдү патриот ойлого. Сага окшоп, мен
же мекенчил болуп жүргөн жана башкалар карапайым калктын строительный фирма ачып, карапайым калктын акчасын жеп, каалагандай калчап, каалагандай жыргап жүргөн жокпуз. Сага окшогон бузукулар, сага окшогон эки жүздүүлөр, сага окшогон мошенниктер жоопкерчиликке тартылсын, мамлекет өссүн, мамлекет өнүксүн деп президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колуна кол, бутуна бут болуп атабыз. Ушундай кеч убакытта чыксам да, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардан кечирим сурайм. Имамидин Ташев боюнча маалыматтар кекиртектен. Кудай буйрса, Куда кааласа, 2-3 гана нерсесин эме кылдым. Куренов Тилекматты, Эшекмат Куреновду ушул каржылап жүргөн, ушул убакытка чейин. Акча салып жүргөн, полный бүттү өкүл баласы аркылуу. Экинчи маселе, үйүмдү жардырып туруп бул бийликти күнөөлөйбүз деген. Мынакей. Ошондой элдин баары чыгып туруп, мен президент болом деп, Көлбаевди чакырып туруп өзүм атам дегенин полный бүттү видеолор бар. Алардын полный бүттүн буйруса жакында жарыялайбыз. Ташов, сен жоопкерчиликке тартыласың, сен жооп бересиң. Ушул убакытка чейин мамлекетти урдап келдиңер, мамлекетти жеп келдиңер. Мынакей азыр бүгүн эле Эмиль Жамгырчиев кармалды. Финполдо отурган кезде аш малтайын чыгарганыңар, мамлекеттин баарын жегениңер полный бүттүн факты. Эми жооп бергиле. Жооп бере турган убакыт келди. 30 жыл чартаңбайт дептиңер. 30 жыл жыргадыңар. Каалагандай калчадыңар. Экинчи бир нерсени айтып коеюн, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Оппозициябыз деп ар кандай бир нерселер айтып аткан полный бүттүн көрүп атасыңар. Мына азыркы убакытта сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшүп эмет ушулардын баарына эмет бөгөт койбосок болбойт деп атат. Булар түздөн түз митинг кылабыз, түздөн түз төңкөрүш жасайбыз деп даярданып атат. Бул факт, бул анык. Кайдыгер Карабаев ушул эфирди бөлүшүп, комментарий калтырып, өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырып колдоп койгула. Болгон лайкыңарды аябагыла, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Чыныгы күрөш эми келди. Президентибиз Садыр Нуркожоевич айткан, мындан да кыйын убакыттар келет. Ошого сабыр кылышыбыз керек. Ошол убакытта силер бизге жардам беришиңер керек дедиле. Мына ошол убакыттар келип атат. Караандай калп, жалган, жала куру дооматтар менен. Ташев айтсын, мамлекетке монча миллион доллар төгүп бердим, монча миллион сом төгүп бердим. Оң чөнтөккө мынча, сол чөнтөккө мынча деп факты менен айтпайбы? Каралап, калп эле уру бербей. Кудай буйрса, Куда кааласа Ташевдин жүзүн ачабыз. Экинчи бир нерсе, Темиров Лайфтын аялы Махабат, жанагы бочка, жанагы батыштын иттери, акмактар, иттер силер. Кече Дастан Жумабеков боюнча маалымат чыгардыңар. Бирок Дастан Артисбековичтин Талас областына кылган, Кыргызстанга кылган жакшылыгы мындай. Сауыр Жумабековдун анын байкеси Кыргызстанга кылган жакшылыгы мындай. Жанагы мунжу болуп калган, сөөгү кышайып калган жана башка полный бүттүнө колунан келишинче жардам берип атат. Жана айтпасаң да алардын баары белгилүү. Мына булардын мафиясы, булардын мондай, булар дегендей деп. Урматтуу элим, ушуну бир билгиле, адамды каралап коюш оңой, бирок анын экинчи да тарабы бар. Ошол жердеги жанагы шопур баласы машинасын оңдоткону бир жерге кетип, жанагы жанында жүргөн, бирөөдү уруп койгон бала, ал өзү эмеде машина оңдогон жайда өзү уста болгон, мастер болгон мындай айтканда. Ошол мастер машинасын оңдоп бүтүп, мени бир жерге таштап койчу, мен бир жерде карзым бар эле, бирөө мага карыз эле деп, ошол жерге баргандан жүрө экөөс чогуруп койчу дегенен, тиги жанында бала барып, жөн эле турган эле адам күнөөлүү болуп калган да берди. Анан машинаны бекер жасап бер деген, анан минткен тигинткен. Азыркы убакта бекер мышыкта бекер бербейт. Бунун полный бүттүгү калп, жалган, жала, куру доомат. Жумабековдардын Талас областына кылган кызматын карапайым калк элдин баары билет. Мурда да жасап жүргөн, азыр да жасап атат жана жасай берет. Колуңардан кoko тыйын келбейт. Өзүңөр элге эчтеке жасаган эмессиңер, жасай албайсыңар. Анан кийин карапайым калкка чыгып алып, өзүнчө бир бандюган болуп, бузуклукту силер жасап атасыңар. Мамлекет Кудайга шүгүр, алдыга эле кетип атат. Ошон үчүн жанагы жерде жөн эле Дастан Жумабековду жана башкалардын полный бүттүн эме кылып койгон. Жана айтып атат Сауыр Жумабековдун баласын Салмурбек Жумабековду райымдын өкүл баласы деп. Бул кайнаса каны кошулбайт. Бул караандай калп. Райымга төңкөп салган. Райымдын өкүл баласы болсо, райымды кишени салып алып келмек беле. Мына ГКМда мисалы городскойдо иштейт. Кишени салып алып келмек беле, мисалы нарушник салып, мына өзүңөрдө логика болуш керек да, туура. Өкүл атан кантип келесиң? Башка бирөөлөрдү жөнөтүп койсо болот да. Мына каралоонун ушундай түрлөрү ачылып кеткен да азыркы убакта Кыргызстандачы. Ошого Темиров Лайфка окшогон могул, жана бузуку Тилекпатка окшогон, башкага окшогон могул, Имамидин Ташев Африске окшогон полный бүттүнө бөгөт коюш керек. Бардыгын жоопкерчиликке караш керек.
Мамлекетте президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршевич, Каныбек Тургунбекович жана башка полный бүттүгө иштеп атат. Иштейт. Ушул убакытка чейин 30 жылда кылбаган нерсени полный бүттүгүн жасашты. Дагы жасайт. 24-жылы мына канча деген имараттар бүтүш керек. 500ге жакын уурун эле чөнтөгүнүн акчаларын полный бүттүгү турат. Бир эле Көлбаевдин немесинен 2 миллиардга жакын долларга жакын акча чыкты мисалы. Ошол урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңар кайдыгер карабагыла. Колдон келишинче бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып колдоп коюңуздар. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Жеңиш биз тарапта. Биз акпыз, биз тазабыз. Мамлекет үчүн колубуздан келишинче салым кошуп атабыз. Мадумаровда булардын убакыты аз калды, булардын мындай болот, дегендей болот деп айтып, Мадумаров боюнча кыска маалымат айтып коеюн. Мадумаров 30 жыл мамлекеттик кызматтарда жүрдү. Спикер болду, госсекретарь болду, депутат болду, башка болду, посол болду, башка болду, жана башка болду. Не кылды Мадумаров? Эшектин тушоозун чечкен жок. Только Мадумаров, только жерлерин баарын сатып жүргөн. Президентибиз Садыр Нуркожоевич чындыгында куугунтукка кабылып, мамлекетти оңдоп, мамлекетти түздөп аткан адамдардын бири. Мамлекетке иштеп аткан адамга колуна кол, бутуна бут бололу. Ташовго окшогон аферисттерге алданбайлы. Фактылардын полный бүттүгүн чыгарабыз. Кудай буйрса, Кудай кааласа келечек алдыда. Ийгилик баарыңарга.